Программабызды улантабыз. Бүгүн биз Көлтаң программасынын алкагында Манас кыргыз рухунун туу чокусу деген теманын алкагында кеп куруп жаткан чагыбыз. Буга биздин дагы студиябызга дал ушул Манас таануу интеллектуалдык конкурсунун экинчи орунун жеңүүчүлөрү жана ошондой эле республикага жолдомо алып, сүйүнүчтөрү менен биз менен тең бөлүшүп келип отурушат. Биздин студиябыздын меймандары менен тааныштыра кетейин. Каракол шаарынын номер 11-гимназия мектебинин кыргыз тили жана адабияты мугалими Апиева Насил эжекейибиз жана ушул эле мектептин 10-класстын окуучулары Манас таануу интеллектуалдык конкурска катышып, экинчи орунду ээлеп келишти. Аян тобу биздин студиябызда отурат. Топ башчысы Мусакунова Айна топ мүчөлөрү Мирланова Аделя жана дагы Жумгалбеков Кутман бизде мейманда. Куш келипсиздер биздин студиябызга. Маанайыңыздар жакшыбы, жакшы келдиңиздерби? Эң алгач ошол экинчи орунду алышыңыздар менен чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Анан ошол конкурс боюнча Насил эжеке айта кетсеңиз, жалпы маалымат, конкурс кайсыл убакытта өттү, канча убакыт катыштыңыздар, даярдыктар кандай болду? Негизи бул конкурска 2 ай калганда суроолор берилет. Манас бөлүмүнөн, Семетей, Сейтек бөлүмдөрүнөн суроо берет. Анан ошол суроолор боюнча биз даярдык көрөбүз да. Анан ошол даярданып, 2 ай даярдандык, 2 ай убакыттын ичинде даярданып, ошол томдуктардын баарын окушуп 3 илтикти. Анан 3-өбүз, 4-өбүз ушул даярдык көрдүк. Анан суроолордун баарына жооп берип, жакшы деңгээлде даярдангандан кийин анан конкурска 24 февралда бардык. Анан шаар боюнча, Каракол шаары боюнча 1-чи орунду алдык. Негизи эле ушул 4 жыл болду ушул мектепке келиштип атканыма. Ушул 4 жылдан бери ушул конкурска катышып келе жатабыз. Анан 4 жылдан бери ушу 1-чи орунду багындырып келатабыз, Кудайым буйрса. Анан Каракол шаары боюнча 1-чи орунду алгандан кийин анан областтык турга бардык. Областтык турга Тоң районуна Кызыл Туу айылына бардык, 19 апрелде бардык. Анан ал жерден 2-чи орунду багындырып, сүйүнүчүбүз коюнубузга батпай, жакшы ийгиликтер менен келдик да. Негизи былтыр бир аз упайыбыз жетпей калган. Эң мыкты команда деген наам алганбыз, бирок орунга жетпей калып, кыздарым аябай намыстанып, эже эмки жылда барабыз, дагы даярданабыз деп убадаларын беришкен. Анан ошон үчүн мен 10-класстарды кайра эле алдым. Кутман быйыл жаңы кошулду командабызга. Эркек балдарды дагы көңүл буруп, кошкула командаңарга деген. Анан Кутманды тандап алдык. Кутман өзү дагы жан дили менен ушул конкурска катышам деп өзү да аракеттенип, китеп окуп, анан өзүнүн көңүлү менен дагы чын жүрөктөн баардыгына даярдыктарды көрдү деп айтсак болот экен. Азаматсыңар, негизи кыргызда жыгылган күрөшкө тойбойт деп жакшы сөз айтылып калган, былтыр утулуп жеңилип калсаңар, мынакей быйыл жеңишке жетишебиз деп жакшы максат койгон экенсиңер. Максатыңыздар ишке ашып атат. Буюрса республикадан дагы жакшы жыйынтык чыгарып келесиздер деген ойдомун. Анан ушул окуучулардан да сурай кетким келип турат да. Азыркы учурда чындыгында эле Манас эпосу тууралуу билбеген окуучулар дагы бар. Ал эми ушул нерсе кубандырат да. Дал ушул Манас таануу интеллектуалдык конкурсу бул эң сонун конкурстардын бири деп мен да билем. Анан муну дагы ата-энелерге айткым келип турат. Чындыгында Манас эпосу менен кыргыз дүйнөгө таанылган да. Ошол себептен ар бир кыргыз жараны бул Манас эпосун билип, кийинки муунга жеткирип берүүгө аракет кылышыбыз керек экен. Анан сиздерден сурагым келип турат, Кутман, ушул конкурска катышуу үчүн мына жарым жыл аралыктан бери даярданып келеткенсиздер. Кандай даярдыктан өттүңөр? Биз даярдап жатканда аябай, мен бул экөө башында кыйналгам деле жок го дейм, мен аябай кыйналдым. Мындай бир күн кечке суроолордун баарын кайталап, меники эле 111 суроо болду ошол жерде. Ошондой андан кийинки областтык турда бир аз жеңилирээк болду бизге. Ошол областтык турга бир аз жеңилирээк болуп, бир гана саламдашуудан эле даярданып, анан суроолорду эле кайталап койдук. Меники ошол жерден бир аз
кыйналбасаң калган баары эле жакшы эле болот. 111 суроого жооп берип, анан конкурска катышууга жолдомо алдыңар, Анан ошол 111 суроого канча убакыттын ичинде жооп берип бүттүңөр? 1-2 ай. Бул Сейтек бөлүмү эле 111 суроо. Анан бул Семетей бөлүмү андан да көп, Манас бөлүмүнүн андан да көп да суроолору. Жакшы. Андан кийин Аделяга дагы сөз берелик, Аделя. Мынакей Кутман айтып отурат, эки окуучубузга бул конкурска катышуу жеңил эле болду да, себеп дегенде силер былтырдан бери катышып келесиздер. Сиз кандай даярдыктан өттүңүз? Даярдыктар мындай, негизи суроолорду башында таап суроолордун баарына жооп тапканда негизи кыйын эле болот. Эпостун баарын анын үчүн окуп чыгыш керек, окуялар менен толук билиш керек. Айназик экөөбүз былтырдан бери биз дагы былтыр биринчи жолу катышканбыз. Биз дагы былтыр аябагандай сүрдөп, аябагандай эме болгонбуз. Быйыл Кутман бизге жаңы кошулду. Быйыл бизге деле мындай Кутманга караганда бир аз жеңилирээк болду деп айтсам болот, бирок бизге деле оор болот суроолорду таап, жообун таап алгы чакта. Анан ушу 160 суроонун баардыгына тең жообун таап даярдандык. Негизи китепти ошо мындай күндө окуп, күнүнө 100 барак, 150 барактан окуган кишиге, мисалы үчүн, бир күнүнө көп эле суроо тапса болот да, 160 суроону 2 жуманын ичинде эле бүтүрүп салса болот негизи. Ошо. Андан кийин Айназик дагы өзүңдүн оюң менен бөлүшүп кетсең, сен канча суроого жооп бердиң, канча убакыт даярдандың? Негизиден бул мен мурунку жылы барганда мен Сейтек апасын окуганда, анда болсо Сейтек апасына болгону 112-111 эле суроо болчу да. Быйыл болсо эже дагы көтөрмөлөп, сен капитан коеюн деп, капитан кылды. Семете апасын берди мага. Семете апасы эң баарынан көп болот да, бул 2 томдон турат. 2 томдон туруп, анын баарын окуп чыгып, анан ал көп болгондугуна жараша суроосу да көп болот экен да. 260 суроо болду. Анан 260 суроонун баарында кээримде логический суроолор да болуп калат экен. Кээ суроонун да жообун табыш аябай оор болот экен да. Кээде окуп атып, мындай суроосун таба албай калганда отуруп алып ыйлап, эмне кылам депчи. Анан кайрадан кайра күч топтоп, мен бара алам, мен муну эмете алам деп, таба алам деп, анан эптеп-септеп күчтөнүп, кайра башынан окутуп, анан окуяларында окутканда обязательно мындай кармандарын жазып калыш керек да. Себеби мындай окуган сайын кайра жаңыдан меңе кире берет да. Көп нерсени унутуп каласың да. Анан кайрадан ошол суроолорду жооп берип өтүп, орточо эсеп менен бир 4 жумадай кетти мен суроолорумду табыш үчүн. Эң сонун азаматсыңар. Мынакей Манас эпосунда эле 600дөн ашуун каарман бар, ошол каармандардын баарын жаттап, билип, азаматсыздар. Негизи бул да болсо сонун сыймык, биздин экран артында отурган теле көрүүчүлөргө, окуучуларга дагы сонун стимул болуп жатса керек. Анан мынакей айтсаңыз, конкурска атайын жолдомо алып катышыптырсыздар, анан конкурстан ушул жеңишке ээ болобуз деп ишеним менен баргансыздар да. Мынакей былтыр катышып бир аз упай жетпей калып, жеңилүү ызасын тарттык эле деп отурасыздар. Областтан, Ал эми быйыл болсо ошол жеңишке ээ болгондо экинчи орунду алып, республикага жолдомо алганда кандай сезимдер болду? Айназик бөлүшө кетсең. Биз биринчиден эме китепканада даярданчыбыз да. Китепканада даярданып отурганда болчу да, күн сууктачы. Ал жакта муздак болуп, анан даярданганга убактыбыз да эметпей калды да, саактарыбыз менен да кошо болчу. Анан бош убактыбызда кирип даярданып отуруп, анан эң биринчи ошо шаардык эме таймашка барганда, ал жактан отуруп, биз биринчини алабыз деп, мындай бирisi алабыз деп, мындай өзүбүзгө ишенип барганбыз да. Анан ал жактан биринчиликти алып, анан айтсак мындай ала алсак болот экен, андай анда деле мындай областка барганда деле алабыз депчи. Өзүбүзгө ишенип барганбыз. Областка барганда ден эме башка командаларды көрдүк дагы, алардын дагы мындай даярдыгы аябай күчтүү, эң мыкты деңгээлде экен да. Анан кайрадан ошол эме таймашып аткан учурда аларды карап, анан мен өзүм ичимден ойландым да, албай калсак эмне болот депчи. Анан бирок андай кандай десем, өзүмдүн ичимдеги толкундануумду мен буларга билдирген жокмун да. Себеби мен да толкунданытым ий деп эметкенде баарыбыз тең оюбуз чочурап кетмек да. Анан ошол учурда өзүбүздү карманып, утабыз депчи. Эжебиз алабыз деп алып отурганбыз. Демек ошол себептен дагы Айназикти топ башчысыгы дайындаган. Ошол жерден да кошумчалай кетчү нерсе, Айназик деген топ башчы болгондон кийин жанагы топ башчыларга өзүнчө суроо берилет экен да. Анан өзүнчө
суроо бергенде ошол суроого жооп бериш үчүн Манасты да анан Сейтекти да билиш үчүн бул Айназик Манас бөлүмүн да бүт кайра окуп, анан Сейтек бөлүмүн да кайра окуп чыкты дагы. Анан биз ал суроосу жок да, каалаган суроолорду беришет да. Анан ошол бир канча убакыттын ичинде ооба жок деп жооп берип, анан өзлөрү түзгөн суроого жооп беришибиз керек болчу. Анан биз ошого божомолдоп түзүп алдык, суроонун баарын жакындаштырып, ушундай келип калат го, мунун аялы ким, тигинин баласы ким, анын небереси ким деген сыяктуу ушундайлардын баарын түзүп алып, анан кечке суроо берүү аркылуу абдан талкууладык да. Талкуулап анан ошондой бир жакшы ийгиликке жеттик деп ойлойбуз. Анан мурдагы жылы да 3-орунду алганбыз да областтанчы, бирок ошол мурдагы жылы немеге 3-орундар барбайт экен да республикачы. Анан барбай калып аябай ичибиз күйүп калган чындыгычы. Анан Кудайым баягы колдоду окшойт. Канча аракет кылса ошончо неме берекет берди окшойт деп ойлойм. Жакшы. Анан ажел айтсаң, мынакей конкурстагы эң мындай күчтүү атаандашыңыздар ким болду катышуучулардын арасынан? Анан алардан силер кандай таасир ала алдыңар? Деги эле ар бир команданы көрүп отуруп, шыктанып, мындай кылышыбыз керек экен деп ойлонуп калат эмессиңби? Ошондой сезимдер менен да бөлүшүп кетсең. негизи эле биз ушу областтык турга барганда негизи эле биз аякка чыгып калдык да, аякка болуп чыктык. Бизден биринчи дагы көптөгөн командалар чыкты. Алардан көрүп, аларга да суроо узатылганда алардын суроолорун угуп, жооп бергендерин угуп, кандай суроолор келип атканын, кандай жооп бериш керек экенин угуп отурдук дагы. Анан өзүбүз дагы мындай бир аз сүрдөө сезим дагы болду. Мындай бизге дагы кандай суроо келип калат, мен билген суроо келеби деген дагы ойлор көп келет дагы. Анан ошо былтыр негизи эле ошо бизге суроолорубуз бир аз азыраак болчу бул жылга караганда. Ал эми бул жыл ошо көбүрөөк суроо болду. Ал эми ушу сезимдер атаандаштык командалардан негизи эле деги эле ошо бардык эле областка барган командалар аябагандай даярдыктары мыкты деңгээлде, аябагандай жакшы даярданып барышат экен дагы. Аны биз былтыр көрүп, билип, мындайча айтканда былтыр сабак алып калганбыз. Ошо областтык турдан бир аз эле орунга илинбей калганда. Ал эми быйыл болсо ушу биздин команда чыккандан кийин негизи эле башкаларга берген эле суроодой эле суроолор берилди, жооп бердик башкаларда эле. Анан ошо 32 упай болуп Ак Суу району менен 2-орунга талаш болуп калдык дагы. Талаш болуп калып, анан биз кайрадан чыктык. Кайрадан чыгып, биринчиден сырттандарды сынайбыз деп Айназикке чыкты дагы. Айназикке суроо узатылып, эки команданыкы бирдей болуп калды окшойт дагы. Анан кайра командаларга бирден суроо узатылды дагы. Анан алар 4 упайга жооп берип калып, биз 5 упай менен жооп берип 2-орунга чыгып кеттик. Ал эми 1-орунда болсо Түп району Асман тобу алып кетти. 2-орунда болсо биз Каракол шаар Аян тобу алдык. Ал эми 3-орунда болсо Ак Суу району Туйгун тобу багындыра алды. Биринчи ошо негизи эле Түп районундагы ушу даярдыктары деңгээлдиги дагы абдан жакшы экен. Алар дагы бүт саламдашуусуна дагы, 5 суроосуна дагы сырттандарды сынайбыз да, деги эле бардык берилген суроолоруна 5тен упай алып, 35 упай менен 1-орунга чыгышты. Эң сонун азаматсыңар. Анан Кутман быйыл жаңы кошулуп жаттырсың. Алдыга келечекте дагы кандай пландар бар? Республикадан буюрса утуп келебиз, жеңишке жетип келебиз деп дагы жакшы бир ойлонуп жатсаңар керек, Ошентип эле ойлонуп жатабыз. Мындай башынан айтып кетсек дагы, башынан мен даярданып атканда бир аз жооп бере албай, ушинтип кыйналып атканда күмөн санап баштаганбыз, албай калабыз го деп. Андан кийин аягында бир күн калганда аябай катты даярданып, городскойдон 1-орун алганбыз. Андан кийинки областтык турдан барганда эле мындай эле отуруп, тигилерди карап, кээде сүрдөп чыккандан кийин анан буларга суроолор берилди. Аягында менин эпосума суроо келип, мен 2 каармандын атын алмаштырып алган үчүн ошого 3 упай берип койду. Ошентип түшүп калдык. Анан дагы саламдашуудан 1 упай кемип калды. Эгер убактыбыз бир аз өтүп кетти ошол себептен. Болбосо биз деле бир 35 упайга деле чыкмакпыз. Андан кийинкиде Ак Суу району менен чыгып, таймаш болду биздики. Таймаштан сырттандар сынайбыз дегенде Айназик менен тигил Ак Суу районунда капитан командасы мыкты, эки тараптан тең мыкты жооп беришип,
экөөңкү андан кийинки 3 жылдыктен суроо бере баштады. Ошондо мага келди. Мага келип ошол жерден жооп берип, ал жерден 5 упай алдык, а тигилерге Манас эпосунан келип, алар 4 упай алып калды. Ошентип биз да 2-нчи орунга илинип кеттик. Эми буюрсам республикалык турга барып, 1-нчи орунду багындырууга аракет кылып жатабыз. Биз да даярдык көрүп жатабыз. Оюңар ишке ашсын деп айткым келип турат. Ошондо даярдыгыңар күч экен, мындай кандай десем, алдыга умтулуу дагы күч экен, андыктан сөздөрдү аласыздар деген ойдобуз. Баарыбыз кош колдоп силерге дагы балет этебиз буюрса. Анан Насилже бул Манастануу интеллектуалдык конкурсу көп жылдардан бери өткөрүлүп келет. Эң негизги максаты албетте Манасты жайылтуу болсо керек. Сиз дагы ушул боюнча кошумча айтса кетсеңиз. Негизи Манас эпосу дүйнө жүзү боюнча эң теңдеш улуу эпос да. Анан муну ата бабаларыбыз муундан муунга мурас кылып ооздон оозго сактап келе жаткан. Анан эми биз ушул азыркы учурда китептерибиз бар, томдуктарыбыз бар. Анан бирок китеп окуган балдар азайып кетти да. Анан ушул себептен ар бир кыргыз болгондон кийин Манас эпосун билүүсү керек деген. Анан ушу Манас эпосундагы улуу мурасыбызда эң жакшы бир салт санааларыбыз, мекенчиликке тарбиялаган, тарбиялык жагынан, баардык жагынан таалим тарбия алсак болот. Анан ошону балдарга жайылтуу максатында ушул конкурсту уюштуруп жатышат. Нурбекке да абдан эмгеги чоң, абдан ыраазыбыз деп айтсак болот. Бул Нурбек уюштуруучусу. Бул бүтүндө Кыргызстанды 29 январдан баштап 11 мартка чейин кыдырып бүт өткөзүп чыкты да. Анан тажабай баардык ушул суроонун баарын түзүшү, анан ошол суроолорго жооп алыш үчүн окуучулардын окуган окубаганын сурап билиш үчүн ар бирине окуядан суроо берип, кошумча суроолорду берип, ушунчалык жан дили менен аракет кылып, ушундай бир эң мыкты уюштуруп жатышат. Нурбек анан Кундуз экөөнүн ыраазычылык ушундай бир эмгек кылып атышат кыргыз эли үчүн. Бизден кийинки муундарга калтырыш үчүн, билиш үчүн. Булар билбесе, анан булардан кийинки муундар дагы билиш керек да. Ошон үчүн биздин милдетибиз да. Урпактардан урпактарга калтырыш биздин чоң милдетибиз. Анан ушул улуу эпосту жайылтыш үчүн ушундай чоң жакшы иштерди кылып жатышат. Ушуга биз ыраазычылыгыбызды айтып кеткибиз келет. Ооба, мынакей республикага жолдомо алып, Кудай буюрса алдыда республикалык таймашка катышуу алдында турасыңар. Даярдыктар кандай жүрүүдө айтып кеттиңер, сону даярданып жатырсыздар. Анан бул конкурс кайсыл күндөрү болот? Майдын аягынан июнь деп белгилеп коюптур, бирок деген күнүн айта элек экен. Күнүн да жакын калганда айтат го. Бирок эми даярданып баштайбыз. Анан ар бир конкурска катышуу үчүн чындыгында акча каражаты керек, республика барада. Демөөрчүлөрүңүздөр кимдер колдоп жатышат? Ал жөнүндө эч кандай маалыматыбыз жок. Бирок шаардык 24 февралда шаардык конкурстан деген 1-нчи орунду алганыбыз үчүн бизге 3000 сом акчалай сыйлык берилди. Анан ошол акчалай сыйлыкты алып, мурда мынчалык деңгээлде көңүл бурулчу эмес да. Областтан болсо китеп сыйлык, анан жолдомо алдык. Анан окуучуларым аябай шыктанып, мындай эмгек бааланып калса кичине стимул болуп калат экен да буларгачы. Анан бизге эч ким айта элек ушул жөнүндө, ким алып барат. Бул областка барганда Каракол шаардык билим берүү тармагы Чолпон Сатыбалдиева өзү жетектеп, маршрутка жалдап, Тоң районунун Кызыл Сууга алып барып, өзү кайра алып келди бизди. Анан республикага кандай болот?
ал жөнүндө так маалыматыбыз жок, биле элекпиз албетте. Менин оюм боюнча ата-энелер дагы чоң колдоо көргөзүп, мына ошол жака барып келүүсүнө, биринчи орунду багындырып келүүсүнө дагы шарт түзүп берет деген ойдомун. Мынакей экран артында дагы сиздерди ата-энеңиздер көрүп, ушунчалык сыймыктанып сүйүнүп отурса керек, азаматсыздар. Анан бул да болсо жалпы эле биздин көрүүчүлөрүбүзгө, анын ичинен сиздерге окшогон окуучуларга дагы чоң стимул болсо керек. Анан ушул эфирден сырткары айта кеттиңиз, ушул китеп дагы жетишпеген учурлар болду депчи, ошол боюнча да айта кетсеңиз. Буга чейин китеп жок болчу да бизде. Китеп жок болчу, анан биз электронный вариантын көчүрүп алып, анан ар кайсы китепканаларга барып китеп сурап, а телефондон окуган абдан эле кыйынчылыкты туудурат. Анан көзүбүз ооруп кетет кечки, анан таппай калабыз. Кайсы жерине келгендин ушундай болуп кыйналчубуз да. Анан быйыл биздин мектептин директору Гүлзат Кудайбергеновага чоң рахмат. Себеби дегенде быйыл 3 жылдык китепти алып берди. Саякбай Каралаевдин вариантындагы, Сагынбай Орозбаковдун вариантындагы алып, биздин мектептин китепканасына өткөзүп берди да. Анан китептерди алып, биз абдан сүйүндүк. Даярданганга да мындай шарт түзүлүп калды да бизге. Анан булар китепти китепканага да көтөрүп келишет, үйгө да көтөрүп барышат. Аны китепканадан окуп, баарын окуганга мүмкүн эмес, үйдөн да окушат. Кайрап келип, Манасовду кучактап алып жатып, кайра Манас менен туруп атышат да. Эң сонун. Анан мынакей Манас таануу сабагы дагы 7-8 класстар аралыгында дагы окулуп келет, бирок 10-9 класстар окушпайт, бирок ошого карабастан мынакей ардактуу теле көрүүчүлөр, биздин ошол 3 окуучубуз Манас таануу конкурсуна катышабыз деп, мына ушул Манас таанууну да окуп, ошол менен катар окууларына да жетишип отурушат. Анан силерден сурагым келип турат да, силерге окшогон окуучуларга кеңеш бере кетсеңер, мынакей күнүнө 150-160 бет китеп окуш керек деп айтып атасыңар. Азыркы окуучуларды көрүп жүрөбүз, мынакей телефон колунан түшпөйт, анан ошолорго стимул болуп, жакшы бир өзүңүздөрдүн кеңешиңиздерди айта кетсеңер, Кутман. Манасты окуганда мисалга алсак, өзүң ичимде кыргыз патриоттуң дагы өсөт дегенде айтсак болот да. Манастан мындайча айтканда, жайылуум эмнеге себеби дегенде кыргыз тилин өздөштүрүү да, мындайча айткандачы. Ошол менен Манасты окууга баардык балдарга дагы кеңеш берип кетет элем. Дагы бир себеби болсо, Манасты окуганда меники мурун сүйлөгөндө баары бир сөз байлыгым азыраак болчу. Азыр ошо Манас окугандан кийин сөз байлык да көбөйүп калды менде. Ошондон да айтсак болот. Так, Аделя. Манас деги эле бул Манаска катышып, ушундай Манас конкурска баргам, ушу Манас конкурсунан орун алганбыз, республикага жолдомо алганбыз деп ушу кийин бизге деле сыймык болот керек. Ушу кийин айтып, өзүбүз деле эстеп, ушу Манаска катышканбыз деген атыбыз болот. Анан негизи эле ушу кийинки жаштарга айтарым, ушу Манаска катышкыла, ушу Манаска катышып окуп, мен деле негизи сөз байлык жактан аябай кенен болуп, сөз байлыгым дагы байыды окшойт деп дагы ойлойм. Ушу Манасты окуганда деле негизи мындай көбүнчөсү кызыга бербейт, бирок Манасты ушу китебин бетин ачып Манасты окуп баштагандан кийин ушу дальше өзүбүз окуп эметкенде, андан ары окуганда, өзүбүз Манасты түшүнүп окуй баштаганда, өзүбүз эле кайра ачып ошо кызыгуу жаралат экен да. Жакшы, Айназик. Чынында башында эле биз аябай кыйналдык да, китеп жоктугунан же болбосо мындай китеп жок болгондо да мындай онлайн мындай электронный вариантта окуганда да мындай кызыгуң кетип калат экен да. Себеби аны ачып жаап эметип атканда, анан кичинекей кезибизде да ошо Манас деп айтсам мен такыр кызыкчу эмесмин да. Бул ким эмне депчи. Андан кийин качан гана ошо бизге Манас сабагы боло баштаганда аябай кызыгым артып, эже айтып берсе аябай мындай кунт коюп угуп, анан өзүм ошо Манаска катыша баштаганда мен да сөз байлыгым чоңойду, сөз байлыгым андан да көбөйдү дегендей. Андан дагы ошо Манаска катышканда
башында ошо нанасты окутканда бир көз караш менен окуганда аны андай жөнөкөй адам түшүнө албайт да. Аны кайра окуганда ошо согуш болуп атса ошонун ичине кирип кетесиң, каармандар менен кошо кайгырасың, алар кайгырса сен да кайгырасың, алар кубанса кубанасың дегендейчи. Анан алар менен кошо андай ыйлап, күлсө күлүп атып дагы ошо көп нерсеге жеттик деп айта алам да. Анан кийинки урпактарга бере турчу кеңешим десем, азыркы учурда ден чын эле балдар өзүнүн ата тилин билбейт. Манас ким деп сурасаң, ырчы деп коюшат го. Ошондо дагы анан бул негизи чынында менин оюм ар бир кыргыз бул өзүнүн ата тилин, өзүнүн урпактарын билиш керек дагы. Анан ар бир адам ошол Манастын эмесин билиш керек да. Анткени себебиден бул Манас дүйнөдө эң чоң эпостордун бири болуп саналат дагы. Бул Манаста чынында бул сыйкырдуу күч бар деп айтсам дагы жаңылышпайм деп ойлойм да. Эң сонун жооп болду. Азамат бар Насилде, сиз да жыйынтыктап өзүңүздүн каалоо тилегиңизди айтып, ыраазычылыктарыңызды айтып кетсеңиз болот. Эркин микрофон берейин. Мен эми көптөн бери баягы тилеген тилегибиз кабыл болсун. Окуучуларыбыз ушундай китепти көп окусун. Кыргыз болгондон кийин ар бир кыргыз баласы ушундай Манас эпосун окуп, көп нерселерди түшүнүп, жан дүйнөсүн байытсын деп айтмакпыз. Анан биздин тилегибиз кабыл болуп ушул республикалык конкурстан дагы эң алдыңкы орундарды ээлесек деп тилеп келебиз. Манас атанын арбагы колдоп, Кудайым колдоп, бизге дем күч берип, дагы ушундай ийгиликтерди, жеңиштерди багындырып келсек деген тилегибиз кабыл болсо экен деп ойлоп атабыз. Анан ата-энелерине да рахмат. Мен канча убакыт даярдасам дагы алып калып, ушунчалык убактымды кетирип буларды да даярдайм. Анан ата-энелер дагы бизди түшүнүп, Манаска даярданып атат деп, балдарын кайда жүрөт деп неме кылбай, даярдык көрүп атышат деп, убактыларын бөлүп, ушундай бир жакшы нерсеге убактыларын бөлүп атканына мен да ыраазымын. Анан ошол акыбетибиз кайтып, жакшы ийгиликтүү, жүзүбүз жарык, жакшы бир жеңишти бөктөрүп алып келсек деген тилекти тилеп атабыз да. Ооба, тилегиңиздер ишке ашсын. Биз дагы тилектешпиз. Бүгүнкү биздин Аян тобунун катышуучулары менен маектешүү дагы эң сонун болду. Мынакей телекөрүүчүлөрүбүз да байкап отурса керек, чындыгында бул окуучулар Манас эпосун терең кирип окуп жаткандыгы үчүн мынакей сонун ойлору бар, сөз байлыгы кенен болуп турат. Андыктан биздин экран артында отурган телекөрүүчүлөрүбүзгө, ата-энелерге дагы айта кетет элем, ушул балдарыбызга, биздин өсүп келе жаткан муунга ушул китеп окууга чакырып, Манас эпосун таанып билүүгө чакырып кетким келип турат да. Анан дагы бир жолу Аян тобу буюрса алдыдагы конкурста жеңиш менен кайтып келиңиздер деп дагы бир жолу чын ниетимден каалап атам. Анан ардактуу замандаштар, бүгүн биз Көл таң программасынын алкагында Манас кыргыз рухунун туу чокусу деген теманын алкагында кеп курдук. Жана бүгүн бизде мейманда болсо Манас интеллектуалдык конкурсунун, Манастануу интеллектуалдык конкурсунун катышуучулары, экинчи орундун ээлери бизде мейманда болду. Дагы бир жолу тааныштыра кетейин. Каракул шаарынын номер 11 мектеп гимназиясынын кыргыз тили жана адабият мугалими Апиева Насил Октябревна эжекебиз бизде мейманда болду. Дагы ушул окуучуларды кош колдоп, даярдап, алдыңкы орундарга жетишүүсүнө чоң салым кошуп келген эжекебиз. Сизге дагы терең ыраазычылык. Анан дагы ушул 11 мектеп гимназиясынын 10 классынын окуучулары, Манастануу интеллектуалдык конкурсунун катышуучулары, экинчи орундун ээси Аян тобу бизде мейманда болду. Топ башчысы Мусакунова Айназик, топ мүчөлөрү Мирланова Аделя жана Жумгалбеков Утман болду. Дагы бир жолу сиздерге ийгилик, алдында болгон убактыңыздарды бөлүп, бизге келип эң сонун маек куруп бергениңерге, жалпы эле сонун ички дүйнөңөрдөгү сонун бир кубанычтуу жаңылыктар менен бөлүшкөнүңүздөргө. Ал эми ардактуу телекөрүүчүлөр, биз Көл таң программасын улантабыз. Бизден эч кайда алыстабаңыздар. Азыр болсо кызыктар дүйнөсү рубрикасына кезек беребиз.